Это, короче, рус по кличке Индеец. Ну или индеец по кличке Рус. Киноиндустрия меники эмес го дейм да. Уровень кадимкидей көтөрүлдү да. Кыргызстанда мындай спецэффект менен эч ким тарткан эмес. Конечно. Эртең саат 8-де келесиң, түнкү саат 12, 1, 2, 3. Жашоодо кандайсыңар көбү мисалы тупой деп сизге келип эме болбойбу? Андай жокпу? Андай эмес. Высшее образование бар. Что хотелось бы сказать? От души пацанам. Видно, любят, уважают. Ичкендиктер ал жалаң чай болчу, фьюз чай ичтик. Мындай да жарым жыл барып, жарым жыл барбай ушунда меники бокс менен тэквондо болуп калдык. Тима, Тиля дегендер аларды мындай шарющий деп элестеткенде, альбом арып мындай шустрый баланы элестетесиз. А Русту дегенде любой сериал карасаң, здоровый болуш керек, кичине глуповатый болуш керек да. Каскадер байке кечирип коюңуз, бир 2 жолу төшкө тептим го дейм Берц менен. Биздикилер төртөөбүздүн образда болчубуз. По секрету айтайын, жаңы жылдан кийин известно болот, 3 сезон болобу. Скорее блогер болуп кетем да. Ставьте лайки, пишите комментарии. ЖДМ машинелерди аябай жакшы көрөм, японский. Коркпош керек экен. Самое главное, коркпош керек экен, до конца барыш керек экен. Успех болот да. Ассаламу алейкум достор, бүгүн бизде конокто Арген байке. Это, короче, рус по кличке Индеец. Ну или индеец по кличке Рус. Короче, мы только втроем выжили. Как говорится, выживают только достойные. Ну и Руся. Замбеты, выживший десек болот, жөн айтканча. Өзүчөнө бир аз айтып кетсеңиз. Всем салам достор. Азыр эмне менен алектенип жатасыз? Мен атым Арген, жашым 26-да. Иштегеним торговый агент. Торговый агент, Ну, 6 жылдан бери торговый агент. Ошом үйлөнгөм недавно, балалуу болдум. Куттуктайбыз. Рахмат. Негизинен бул сериал токтогондон бери башка съемкаларга катышасызбы же катыша элексизби? Жок, катышкан эмесмин. Чакыруу болду беле? Болгон, но барган эмесмин. Эмнеге? Билбейм, бул киноиндустрия меники эмес го дейм да. Ойлогонум боюнча. Бирок сиздин ойношуңуз жакшы болуп атпайбы бул жакта? Да, баары эле айтты, баары эле балады, бирок меники эмес го дейм да. Сиз өзүңөр ошону дештиңер, меники эмес экен деп. Мен айткандай, мен ойлогондой бир жакшы проект берген жок. То есть эме второстепенный ролдорду берип атты, же Казакстанга мындай массовка болуп келди дейт. То есть жакшыраак. Главный ролдордон жок, көрүлөт. Жоксуңар, Ошол 2-чи сезон бүттү, 3-чү сезон тартылайын деп атабы негизи? Ал белгисиз го дейм. Анткени режиссер да айтпайт. Негизи ал сериал тартылып атканда кандай кыйынчылыктар болду эле? Кыйынчылыктар мен биринчи жолу келгениммен кыйынчылыктар көп эле болду. Көп эле болду. Мисалы айтканда, график аябай оор экен. Эртең саат 8-де келесиң, түнкү саат 12, 1, 2, 3 ошого чейин съемка. Ошого чейин съемка болот. Мен андай дайра болмуш эмесмин да. Ошонусу эле. Негизи роль жакшы беле сизге? Роль биринчи ролум болуп атканда жагып атканда. Жагып аткан. Негизи мындай го, кинодо образын жашоодо окшоштурат депчи. Сен жашоодо кандайсыңар көбү мисалы тупой деп сизге келип эме болбойбу? Андай жокпу? Андай эмес. Высшее образование бар. Мына оор болду эле ошол ролду аткарыш. Биринчи сезондо кичине оор болуп аткан, биринчи, экинчи күндөрү. Биздин режиссер Данчик байке прям жакшы түшүндүрүп берди. Кыйналба деди, бирденке ойлоп таппа, сага айтты, ошону кылып жүрө берчи дейт. Ошон менен оңоюраак болуп кетти. Могу реквизиттер барбы? Мисалы биринчи сезондо эле, экинчи сезондо эле мындай айтканда, курал жаракты айтсак. Алар кандай болчу көбүнчө? Куралдар көбүнчө эме болду жана, пинбол, страйкбол дегендер бар. Ошолордон алып келип атты. То есть мактабына чын оружие болгон жок. Холостой менен атуу деген. Жок. Бүт монтаж. Да, патронов нет. Ну что так и вырвался? Бизде съемкада курение болгон эмес. Болгон эмес, Жок. Вообще, то есть тартылган эмес, алда Данчик байкеге жакпайт андайлар. Ичкендиктер ал жалаң чай болчу, фьюз чай ичтик. Кайсы чай алып келет, ошону ичип аттык да. Кайсыл жакта тартылды эле биринчи сезонча? Биринчи үй бар го? Бишкектен эле, Панорамадан эле. Бишкектин Панорамадан эле тартылган. Бир үйдү арендага алып, ошокто. И надо идти туда, где людей особо нет. Ну и вот потом нашли этот дачный поселок. Тут и людей до этого особо немного было. Мы, короче, когда сюда зашли, тут бабка с дедом зомби были. Грим. Лена деген эме болчу, жана эме деп атат эле. Примерлер. Алар катып иштейт. Канды прям бир жактан сатып келип, прям. Бул жандай живой сатылган кан болчу же искусственный дайралган? Искусственный дайралган, краска. 2 сезон тең канча алдысыз сериалга? Не деп коет эле? Секретный тайна, да?
Негизи бул жакта азыр сериалдан тартылгандан кийин силер көчөдөн көрүп, бул жана Зомбида деп мындай таанышкан негизи. Обязательно. Күндү эле, күндү болуп атабы. Уже 1 жыл болду, как экинчи сезон бүткөн, до сих пор күндүгө стабильно 1-2 киши келип кетет. Эгер мисалы чынында ушундай Кудай сактасын зомби апокалипс болуп кетсе, силер өзүңөр даярмын деп элестетесиңер, айта аласыңар? Был обнаружен новый штамм неизвестного вируса. Пекин, Нью-Йорк, Москва, Лондон закрыли границы. Зомби-эпидемия охватила уже 250 стран. Билбейм. Айта албайм го дейм анда. Анан сизди ал жакта мындай как силач катарында чагылышканда негизи жашоодо кандай образыңыз? Спорт менен айттыңыз. Спорт менен мен канча жашымда баштадым? По-моему, 8-9 жашымда күрөшкө бардым, 1 жыл бардым, күрөш жаккан жок. Андан кийин вот алып айтпайын. Канча? 14пү, 13 жаштан бокска баштаганбыз. Токмокту эме бар, спорт школа. Ошо 14 жаштан баштап канча? Мындай да жарым жыл барып, жарым жыл барбай ушунда меники бокс менен тэквондо болуп калды. Канча зомби болду массовкада жана аткаргандардан? Эң көп болгону где-то бир 300 киши болду. 300 адам. 300 адам. Бир сериалда. Ооба. Бир күндө. Бир күндө. Ещё бир съемочный площадка 300 адам. Эң көп болгон. А целом канча адам көп? Максимум бир 500 тартылып болуш керек общий сериалда, э? 500 спокойно тартылды дейм. А негизи сизге башка ролду тандоого уруксат бергендечи, кайсы ролду тандамаксыз? Мындай ойлоп көргөндө по сценарию мен башка ролдорго жарашпайт болмокмун. Неге? Анткени Тима, Тиля дегендер аларды мындай шариши деп элестеткенде, по-любому арып мындай шустрый баланы элестетесиз. А Русту дегенде любой сериал карасаң, здоровый болуш керек, кичине глуповатый болуш керек да. То есть мен физикам менен башка ролго келбейсиң, Марага да келбейсиң, тиге да келбейсиң, буга да келбейсиң. Сенде бар болсу драка мушташкан кездерчи, алар силер канча күн даярданган ошолорду? Даярданган жокпуз унан. Сразу эле кадр съемка ошол момент эле тартып кетет. А кандай болчу? Реалистичный болчу беле, бир аз окшоштуруп актерский жок, кээде аракет кыласың тийбегенде, но экинчи сезондо мен каскадер байке кечирип коюңуз, бир 2 жолу төшкө тептим го дейм Берц менен. Каскадер байке деби? Өзөртө элечи. Ошо катуу тийген. Ата көбүнчө балдар болот, прям канча 1-2 саат го дейм даярданган. 1-2 саат даярданып турган. Образга деле киришкө бир ушундай даярданышпы же, мындай заранее бир күн мурун. Жок, сразу ошо на месте 1-2 саат. Тренировка кылып эле тартып баштайт да. Негизи образга кирет го, мисалы адамчы сериалга. Анан биздикилер төртөөбүздөн образда болчубуз. Образда болчу. Негизи кайра образдан чыгышы оор болдубу же, жеңил болдубу? Силер канча жүрдүңөр ошол образда кийин? Съемка бүттү, болду, токтоттук. Башынан айтып берейин. Данияр байке могу төртөөсү чогултуп аткандачы. Мындай любой баланы чогулткан эмес, именно подходящий ролго чогулткан да. Эки адам эме биз видео жөнөтүп атканда на кастингге. Сен манера сүйлөшкөнүңдү угуп туруп анан айтканда бул бала жарашабы, жарашпайбы деп. Мисалы сериалды канча сүйлөшөт, анча көп сөгүнбөйм мен, бирок но жана районский движение менен ошондой эле сүйлөшөбүз да биз. Ошон үчүн бизге оңоюраак болгон. Оңоюраак болду. Жашоодо деле ушинтип сүйлөшүп жүрбүз. А сен кастингден өтүп бардыңар бирок. Ооба. Кастинг болгон. Как болгон? Баары тең. А силердин актерский эмеңер барбы? Образование? Жок вообще. Жөн эле баргансыңар. Сиз кандай болуп попал болуп калдыңар? Ал деле бир особенный история, мен дос балам бар болчу. Дос балам бар да, работает таком. Аты Алибек, Токмокский. Ал ошол маалда реклама тартып жүргөн. Оператор? Оператор, режиссер болчу. Анан как-то районда отуруп эле, биз эле чакырбайсың, эмне эле башкалар. Силер звезды эмессиңер, тиңдей мындай болгон мен. Что зашло болуп кетти. Андан кийин Инстаграмдан как раз кастинг чыгып калды один. Мына могу өтсөң тартам. Давай, попробуй болду, ушундай болуп кетти. Силер соцсетке мындай актив көтөрүлүп, кичине өзүңөр эме болуп калдыңар. Соцсетиңер кандай кетти мындай бул сериалдан кийин? Сериал экинчи сезон баштап тартып атканда эле Данияр байке айтканда, силер ушул менен дальше чыгып кеткен үчүн возможность бар деп. Мисалы, Мара менен Тиля, вот Арсен менен Самет. Аны эметкен жок да көп YouTube эмелер, Instagram, TikTok'торду анча развивать эткен жок. Мен деле көп TikTok жактырбай аткам ошол моментте. Instagramда анча-мунча көп киргизип отурган, бирге сүрөт кылып, сторис кылып. Тима эле катуу баштаган. Сезон бүтөр менен эле кичинен баштадык. Меники актив жакшы көтөрүп туруп анан кайра түшүп калды да. По секрету айтайын, жаңы жылдан кийин известно болот, третий сезон болобу? Известно болот уже. Если болот десе, то уже аяка даярданабыз. Если болбойт десе, то уже контентке. Да, контентке кылабыз. Скорее блогер болуп кетем да. Ставьте лайки, пишите комментарий. Неге соцсет деп сурадым азыр, потому что биздин интервьюда мындай форматта оюн бар да.
варианты атылады. Мысалы, екі вариант келеді. Біреусін, мысалы, жоқ, ал орыл келеді десеңіз, екіншісін қолданасыз да, мысалшы. Андақта бірінші варианты мындай, сіз азыр өзіңіздің смартфоныңызды тап шығып, бұл фонда, типа, достар, біз қонақтауыз Beach Life-та, YouTube-ға подписка қылып қойылады. Егер сіз бұны рекламаға да көрсеңіз, анда сіздің подписка бөліміңіздегі же кинода, сериалда тартылып жүрген адамдардың біреусін бұл жаққа шақырып берген мүмкіншілік бере аласыз да, мысалшы. Түсінікті. Келіп, мысалы, Тилья деп тұрса, что Тилья должен здесь быть депші, келіп тартылып беріш керек, или там Рус, или берке Тимасы келіп тартылыш керек дегендей. Реклама алып берем ғой, без проблема, анткені те балдар учеттен кішкене бошо ойт қой дейм. Бошо ойт, Те Тима Қазақстанда жүреді деп оққам ал съемкада. Тилья мындай. Ал деле жақын емес. Мен еще анча-мунча келсем ал вообще келбейді. Ал деле өзінің бизнесі бар. Арсен, аман сөйлеш көрсе болады. Мара, келбей. Куда вы сейчас поедете в таком состоянии? Кто за руль сядет? Общий қанша тартылдыңар съемочный площадкада. Күн есептегенде. Күн бе? Бірінші сезон деген қалып айтпасам 25 күн бе? Ушундай эле өтті. Бірінші сезон 25 күндө тартылып бүтті. Бірақ бірінші сезонден эме болуп атпайбы? Бирле камерамен эле тартып кеттик да биз. Силер ал жакта лайв блогинг катары тартып кеттик. Аябай оңой болгон. Саат 10-да келип, саат 8-де тарап кетчүбүз. Экинчи сезондо 45 күн болду. 45 күн бул 2 айга барабар болуп. 1,5 ай болду. 1,5 ай. Ошондо сериал от начала до конца тартылып бүткөн. Бизде Кыргызстанда мондай сериал өнүгөт деген эле үмүттөсөөр, кандай? Мисалы казактарды көрсөк азырчы, каждый прям месяц, ар бир ай сайын жакшыдан жакшы сериал чыгарып келип атат. Мисалы байкасаңарчы. Аларда мен айтпай эле коелу, көп эле жакшы сериалдар чыгып келип атат акырындан. Бизде ошондой уровеньге, деңгээлге жетиш үчүн Кыргызстанда мындай кандай үмүт бар, максат, келечеги болобу? Таза мен оюм болсо, мен ойлойм, мен бир-эки студияны тааныйм, билем, укан. Көбүнчө акча үчүн иштешет кино тартканда. Негизи бар эле ошондой. А Казакстанда акча үчүн иштешпейт, анткени акча берет аларга. Билбейм ким, но спонсорлор аябай катуу да. Мисалы бизге деле Замбетеге спонсор болуп берди, уровень кадимкидей көтөрүлдү да. Кыргызстанда мындай спецэффект менен эч ким тарткан эмес. Конечно. Биринчи сериал болду. Кино тартса деле мындай спецэффект кино болгон эмес. Анткени бизге спонсорство берди. Данияр Ойко өзүнүн оюн көрсөтүп берди, кандай кылып атканчы. Ай спонсорство жок болсо, кинону анан кайра акташ керек болсо, момундай эле эптеп эле тартат да. Ошон үчүн бир үйдөгү иштерден бирөө карабаса, же бир байлардын иши карабаса өнүкпөйт го дейм. Сен азыр мисалы пауза болуп калпайбы? Сезон бүттү, съемка жок деп калдыңыз. Өзүңүзгө деле бир аз навык кете баштайт да мындайчы. Анда үйдө тренировка кылып турасызбы же кылбайсызбы? Жок. Навык кетпейт го дейм. Кетпейт дейсизби? Менин жумушум кетирбейт андай. Мен просто именно 1,5 жыл мурун финансовый состояниесин оорураак болчу да, үйдөгүлөрчү. Кредит бар болчу, тиң жабыш керек болчу, антенемди багыш керек дегендей. Азыр андай проблема жок. То есть азыр творчество уже ачык келип вакытыңыз бар, без проблема, вакыт бар. Жашоодо мисалы торговый агент болуп жумуштан башка мындай хоббиңиз же кызыгууңуз эмнеге? Хобби. Мен сизди көбүнчө автоклубтардан көрөм. Яр автолюбитель, ЖДМ машиналарды аябай жакшы көрөм, японский. Японский культурадан, тюнингди. Жумуштан кийин в основном дос балдарым бар, тоже моторист, автоэлектрик, машиналар чукулаганда. Башталып келаткан актерлорго же мындай творчество тармагында жүргөн адамдарга бир аз кайрылуу кылып кетсеңиз, камераңыз карап, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек? Коркпош керек экен. Самое главное, коркпош керек экен, до конца барыш керек экен, успех болот да. Сизге ийгилик каалайбыз. Силерге да ийгилик. Буюрса 3-сезонда күтөбүз негизи. Ставьте лайки, пишите комментарии, делайте рэп. Что хотелось бы сказать? От души пацанам. Видно, любят, уважают.